Бүгүнкү күнү кулпунай өстүргөндөрдүн саны арбын. Алар өстүрүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келишет. Биз бүгүн жеке ишкерликти жаңыдан колуна алган кулпунай өстүрүүчүлөрдүн күнөсканасына келдик. Аталган күнөскана Токмок шаарында жайгашкан. Бул жерде Корея технологиясы колдонулуп, гидропоникалык система аркылуу кулпунайлар өсөт. Кулпунай бизнесине кызыккан жаш ишкерлер минималдуу чыгым менен көп түшүм алуу үчүн аталган ыкманы тандашкан. Гидропоникалык система үчүн алар кокос таарындыларын алган. Ал ным сиңирүүгө, абанын жакшы айлануусуна, өсүмдүктүн тийиштүү азыктанышына ылайыкташылып жасалган субстрат болуп саналат. Бул теплицанын өзгөчөлүгү бул кулпунай бул текчеде өсөт. Бул биздин жана мындай айтканда биздин чөнтөгүбүзгө туура келет да. Бул Корея технологиясы болот. Корея технологиясы кичине кымбатыраак турганга биз деген жөнөкөйлөткөнбүз атайын. Бул кадимки эле курулуштагы 150 труба сантехнический. Ушунун эле үстүнө мына могу опилкасын заказ бериле. Бул опилка деп эле айтса болот экен, бирок бул кокосовый субстрат экен да. Зыянкечтерди азыраак болот экен, ооруч топурактагычы. Анан муну сугарганда мына ушундай эле аябай көбөйт экен, мына орусча айтканда пышный болуп. Анан капельный система деп атпайбы, тамчылатып сугаруу системасынын арасында. Анан буга 13 көчөт барат. Мына ушуну эле сугарып койсо 3 саат, 4 саат сугарганда бул ушундай пышный болуп калат. Башында бул транспортировка үчүн ушундай кургак келгенде ушундай болуп калат экен да, жапызып. Бүгүнкү күнү могул өскөн көчөт, мына биз деле мынчалык кичинекей эле көчөттөн алганбыз. Ушул эң башында биз билген Элдос Алмаз уулу деген ырчы жигит баштады, ушуну алып эле улантып кеттик да. Анан бул деген 3 жыл мөмөсүн берет да. Кышында мөмө берет, жайында көчөт берет да, көчөтүн. Мунун ичинде отопление, теплый полдун отоплениясы кетет, система. Жөп жөнөкөй эле астында сетка бар. Анын астында мунун шланги бар да. Эме теплый полдун шлангасы. Бул жөнөкөй эле түзүлгөн эле. Анан бунун астында просто боштук калып атпайбы? Бул боштуктан суу агып кетет да, өзү керектүү витаминди, керектүү сууну өзүнө алат. Андан ашканын бул сыртка чыгарып салат. Анан дренаж менен агып кетет да. Тамчылатып сугаруу системасы бул. Өзүнө сугарат ичине. Терүү ыкмасы жеңил экен. Анан баягы сырттагы кулпунайга айырмаланып, сыртта мисалы көчө жаан болуп кетпеди мына. Бул жаандан коргогондо бул балаган менен ушу теплица кургак, анан бул көгөрбөйт экен, чирибейт экен да. Бул ичинки эме базарга апарып сатышта жеңил экен да. 8-9 айдан бери ушу менен алектенип атып, мындай айтканда биз кемчилигин дагы, плюсун минусун бүт көрдүк да. Анан биз жашырбай эле көптүгүнө айтып берип атабыз да. Көбүнө экскурсия кылып атабыз. Атайын, чтоб эртеңки күнү убактыларын туура эмес жакка кетирип албаш үчүн. Себеби буну биз көрүп келгенден досубузду ошо акылдашкан досубуз окуду эле да, атайын именно ушул өстүрүү ыкмасын, ооруларга каршы кандай методдорду колдонсок болот. Ушунун баарын окуп келип, анан досубуздун баягы мындай айтканда айтканы боюнча биз баарыбыз чогуу кылдык да, биригипчи. Анан ар кайсы тармактан эле келип туруп эле ушул кулпунайга өтүп калдык. Бирөө банктан, бирөө ашпозчудан, бирөө миграциядан келип эле анан бүгүнкү күнү ушинтип кулпунай терип калдык да, мындай айтканда кулпунай өстүрүп, кулпунай терип калдык. Буну бүгүнкү күнү үчөөбүз иштетебиз, 3 бала биригип иштеткенбиз. Бул жеңил болуп атпайбы? Аябай эле мисалы үчүн кечке эле клубник отоп жүрбөйсүң. Азыр ошон үчүн сыртта өсүп атканда эле кара пленка, ак пленка тийип атышпайбы? Ал деле отоонун азайтуу ыкмасы да мындай. Бул отоого кеткен энергиянын баары кулпунайга кетишчи. Бул деле бул андан да жеңили да, мындай айткандачы. Бир жыл ичинде кулпунай өстүрүүнүн сырларын жакшы өздөштүрүп калган каармандарыбыз өз каталарынын аркасында көп тажрыйба топтой алышкан. Алар жаңы сезондо кулпунай көчөттөрүнүн санын көбөйтүп, аларга мыкты шарттарды түзүүнүн үстүнөн иштеп жаткан кездери. Бүгүнкү күнү биздин күнөскананын ичинде 8,5 миңге жакын көчөт бар. Баягы биз дагы буну алдыда келе жаткан 24-25 жылга кышкачы бир 3-4 эсеге чыгаралы деп атабыз, көбөйтүп. Дагы 2 күнөскана кошуп, анан ортолоруна дагы анткени иштеп чоң тажрыйба алдык да. Анан баягы азыр ошо майдаланышып кеткенде кичине келип калдылар. Бирок чоңдугу мына ушундан да чоң болгон учурлар болду да. Чоң мындай ширеңкенин коробкасы менен тең болгондорчу. Аны Кудайга шүгүр, азыр деле майдаланбай. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.